Qirg'izistonga keluvdim, bitta masjidga kiruvdik. Prezident keldi, Qirg'iziston prezidenti. Mashalloh, qarang. İftorlik qilyaptilar prezident shunda. Prezident iftorlik qiladi. Qarasa ham bizga nasib qilib podshohlar O'zi Qirg'izistonga ikkinchi marta kelish. Ikkinchi marta prezident o'zi masjidga kelib, ana shuncha odamga iftorlik qilib beryapti. Xudo xohlasa hozir osh tarqatiladi, videoni oxirigacha ko'rib turing. Берекелі болған ыйык Рамазан айыңыздар барлығыңыздарға құтты болсын. Бұл ыйык Рамазан айында, оңолуунун айында біз қолымыздан келишинче таңзардан күн батқанға чейин жемек ичмектен тыйылып атабыз да, бирок дене мүчөбүздү дагы ушак айымдан, туура эмес нерселерден, бирөөнүн акысынан, гыйбаттан, фасаттан өзүбүздү тыйышыбыз керек туугандар. Бул улуу мектеп, бул бир айлык мектеп биздин жүрүм турумубузга, руханий баалуулугубузга жакшы өзүнүн тарбиясын берип кетиш керек. Мына кече күнү эле сиз менен биз кубанып, мархаба я шахру Рамадан, эй ыйык Рамазан айы, кош келдиң деп сүйүнүп, тарави намаздарында сүйүнүп, ыйлап, жаратканга жалбарып тосуп алдык болчу да бир туугандар. Мына бүгүн 16 Рамазан айынын оз ачар аземинде турабыз. Көз ачып жумганча көз ирмемде уақыт өтіп баратат. Мына Кудайга шүгүр, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына дагы журт башчыбыз тарабынан көптөгөн колдоолор болуп атат. Айыл аймактагы, райондогу, облустагы диний кызматкерлерибиздин иши жанданыш үчүн, ишин жакшы алып барыш үчүн журт башчыбыз тарабынан автоунаалар берилип, бүгүнкү күндө дагы ошол ротация жолу менен ар бир областтарга барган өкүлдөрүбүзгө дагы чоң бир колдоолор болуп атат. Андан сырткары ушул журт башчыбыздын шарапаты менен, демилгеси менен имамдардын айлык маселеси чечилип, бүгүн имамдар 15 000 сомдон айлык ала баштады туугандар. Мен ушул жерден баса белгилеп айтайын, журт башчыбыз депутат болуп жүргөн мезгилинде дагы биз мына ютубтардан көрүп калдык. Ошол мезгилден тарта Нуркожо атабыз дини кызматкер, бир казиятта иштеген дини кызматкер болгондуктан бул дини чөйрөнү урматтуу журт башчыбызга мындай жакындан жакшы түшүндүрмө бергендиги үчүн депутат болуп турган мезгилинде дагы ушу имамдардын айлыгын көтөрүш керек. Имамдар жакшы мадди жактан камсыз болсо, коомго диндин баалуулуктарын жакшы жеткирет. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Элет жериндеги айылдагы имамдарга биз колдоо көрсөтөлү деп ошол мезгилден тарта аракет кылган эле. Кудай таалам ниетине жеткирип, мына бүгүнкү күндө башыбызда башчы болуп, мына ошол нерсе дагы бүгүн мына иш жүзөсүн ашып отурат туугандар. Албетте бул демилге дагы ошол журт башыбыз тарабынан ушу имамдардын аз болсо дагы келечекте анын саны көбөйөт Кудай кааласа. Имамдарыбызга айлык маселеси чечилип, биз Рамазан айында имамдар сүйүнүп отурган мезгилибиз. Учурдан пайдаланып, ушу Кыргызстандагы бардык 4470 имамдын атынан, жамаатыбыздын атынан, элдин атынан имамын сыйлаган, алымын сыйлаган адам эч качан жаман болбойт. Себеби алым ким? Алым ал-уламау варасатул анбия. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул алымдар динди коомго жеткирүүчүлөр, dini kızmatkerler, din adamları bu paygambarlardan muraskollori deb aytgan.
пайгамбарлардын мураскорлоруна ушундай ээ чыгып, жакындан жанашып, колдоо көрсөтүү бул дагы Кудай Таала тарабынан берилген бир неамат болуп эсептелинет. Мана ошол неамат биздин ажообузга насип этиптир. Кудай Таалам сизден разы болсун. Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин. Көп жылдар бою элибизге, журтубузга кызмат кылыңыз. Иншалла сиздин аркаңыздан жетишип келе жаткан жаш муун, келечек муун урпак дагы бул жакшылыктарды эч качан унутпайт. Биз жамаат дайыма сиз үчүн дуа кылабыз. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн Кудай Тааладан, Аллах Таала тарабынан адамзатына жаман менен жакшыны, ак менен караны, арам менен адалды айырып билүү үчүн деп түшүрүлгөн ыйык, Куран түшүрүлгөн ыйык ороз айында турабыз. Бул ороз айында ар бир мусулман орозо тутуп, анан кийин ар кандай соопчулук иштерди издейбиз. Ушу соопчулук кылайын, жакшылык кылайын бирөөгө. Анан кийин ошол кылган жакшылыктарым ушул дүйнөдө тапкан Алланын алдына барганда ошо жакшылыктарым көп болуп, кичине тараза ташын басып кетсин деген ниет менен ушундай кылабыз жылда. Анан кийин мен да ошол мусулмандардын катарында ошо адаттагыдай эле жылда ушул ооз ачырып, мен да бир сооп табайын деп, ушу силерге ооз ачырып коеюн деп эле келип калдым бүгүн. Бирге мына азыр намаз окуйбуз, намазыңыздар кабыл болсун. Ороз айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Кудай кабыл кылсын өзү. Дуаларыңарды, тилектериңерди, жакшы тилектериңерди Кудай кабыл кылсын. Жамандыгын алыс кылсын, бербесин, жакшылыгынан чексиз бере берсин деп тилеймин. Кармаган орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Кийинки орозого чейин сак саламатта болгула, үй бүлө бала чакаңыздар менен жакшылыкта, аманчылыкта болушуңуздарды тилеймин. Кийинки орозодо дагы бүгүн муфтий айткандай, Азирети муфтий айткандай, кийинки орозодо да аман эсен жолугушканча чейин. İnşallah iftar duasında sözsüz dua kılalı. Amin. Allahümme salli ve sellem ya Rabbi ala habibik. Jaratkan Kudayım, orozu ozuz menen alkandardı jayıp özüne jalbar dua kılabız. Allah'ım uşul iftar mezgilinde bizdin dualarımızды kabul kılgın. Bugünkü uşul iftarlık keçesini uyuşturup atkan jurt başımızdan özün razı bolgun. Jurt başımızga den soluk bergin, altın baştan aman kılgın. Gözünün kuvanıcı olgan üy büle bala çakası menen, eli jurtu menen amandыкта kılgın Jaratkan Kudayım. Kudayım jurt başımızды жаман көздөн, жаман сөздөн, адамдардын жамандыгынан, курулай дооматынан, асмандан жерден келүүчү балелерден, оору илдеттерден өзүң сактагын Кудайым. Кудайым алып барып жаткан иштерине ийгилик бергин. Бул жооптуу кызматтарын өзүң жеңил кылгын Кудайым. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, жергебизде ар дайым тынчтык болсун. Туткан орозолорубузду кабыл кыл я Раббал аламин, би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.